26 жаштагы Азиз Тажишевдин жумушу күн бою матрас жасоо менен өтөт. Ал 3 жылга жакын убакыттан бери Ош шаарындагы матрас цехинде агасына жардам берип иштейт. Тапкан кирешеси мигрант болуп, Россияда иштегенден көрө жакшы дейт каарман. Айтымында бул кесип ага жагып калган. Келечекте өзү чоң матрас цехин ачууну кыялданып, иштин сырларын өздөштүрүүдө. Учурда Ош шаарында жасалып жаткан матрастар Кыргызстандын түштүк аймагына тез тарап сатка чыгууда. Учурда цехте 2 адам матрас жасоодо. Күнүнө 15-тен 30га чейин матрас чыгарууга үлгүрөт. Буйрутма көп болсо, ар бир адам өзү жумушу менен алектенгенде 1 саатта бир адам 4-5 матрас жасаса болот. Менин атым Азиз, фамилиям Тачишев. Мен матраска келгениме 2,5 жыл аралыгында 2,5 жылдан бери ушул матрас цехте иштеймин. Өзүм 26 жаштамын. Айлык акыбыз кирешебиз Кудайга шүгүр жакшы тилекке жетет. Эгер жумушту биринчи тааныштыра кетсем, жумуш орун биринчи матрас башталганда ушул жумуш орундан башталат. Бул пружина диаметри 7 см, бийиктиги 15 см болот, Кытайдан келинет. Ал эми бул болсо спираль зым деп коебуз. Зымдын размери 1,6 миллиметрлик зым, стальной, Кытайдан келет бул дагы. Анда мен силерге биринчи токулганын көрсөтүп берейин анда. Матрастын размерине жараша пружинанын эмеси кетет, эсеби. Мисалы, бул мен токуп жаткан матрас бул 1,5 2, турасы 1,5 метр, узуну 2 метр болот. Бунун 1 квадрат метрине 112 штук пружина кетет. Ошондо бул 3 квадрат метр болот. 3 квадрат метрде 338 пружина кетет. Аны буну усилтетсе дагы болот. Пружинаны өтө жакын кылып токса да болот. Бул уже клиенттин өзүнүн нар жагындагы желаниясына карап ток жасап беребиз. Стандарт размери ушу 1,5 2 болгондуктан бул биринчи процесс 20 мүнөттүн тегерегинде убакыт алат. Матраска биринчи келгенде 2016 жылы ушул жумуш орундан баштаганмын өзүм. Биринчи келгенде үйрөнүш аябай кыйын болгон. Колдор келбей, пружинаны кармай албай, пружинаны кармаганды үйрөнгөндөн бур спиральди башкара албай. Азыр Кудайга шүгүр. Бардыгын билип, уже өздөштүрүп, ушу 2 жылдын аралыгында. Мен матрасты ушул жерден үйрөнүп баштагам биринчи эле. Анан буга чейин ушу тааныш айылдаш акелерибиз бар эле, алар ушу 2010 жылдарда ошо Россиядан көрүп иштеп көрүшкөн экен. Алар ачып анан кийин бизди ушу чакырган жумушка. Ошолдон бери ушу 2,5 жылдын аралыгында ушул цехте иштейм. Станок Кытайдан келген баары. Мына 2 кишилик адамдык матрастын сеткасы даяр болду. Эми кийинки процесске өтөбүз азыр. Экинчи процессте бул биринчи болуп спираль зымдын ийип алабыз. Аны ийбей койсок, эгерде ийбей койсок, бул айланып чыгып кетет. Бул уже клиентке тоскоолдук кылат, ошондуктан азыр ийип силерге ийгенин көрсөтүп берем.
Birinchi başına başlayız. Bunun ийгенибиздин себеби бул спирализм буга күч келгенде нагрузка болгондо бул айланып чыгат. Бир тарапка айланып чыгат, ошон үчүн ийип ийип коебуз. Бул уже кардарга тоскоолдук кылбайт, ар бир жаткан адамга тоскоолдук кылбайт. Спирализмин ийип алгандан кийин буга каркасына стальной 6-лык размердеги зым коебуз. Ийип даярдап алабыз бул жактан. Пневматический пистолет деп коебуз. Аны менен заклепка кылып чыгабыз. 4 айланасын. Пружина эки жака жатып кетпеш үчүн, матрас түз болуш үчүн ушул зымды коебуз. Матрасын диагоналы кетип калбаш үчүн ар дайым ортодон оңго, анан солго карап баштайбыз. Каркасына зымды заклепка кылып алгандан кийин буну тегиздейбиз. Азмаз бир аз кыйшык чыгып калган жерлерин тегиздеп көрсөтүп берем сиздерге. Эгер жаш балдарды үстүнө секиртпесе, бир 7-8 жылдын ичинде колдонсо болот. 3-4 жылдын ичинде эгер ошо жаш балдар секирип, пружинасы отуруп же материалы жыртылып калса, алып келсе, реставрация кылып беребиз. Кылып тегиздеп алгандан кийин эми үстүнө бизге айтканда кийиз, орусчасы термойлык деп коет. Үстүнө бир кат кылып жабабыз. Размерине ылайыкташтырып. Пистолет менен атып алабыз чекесине. Бул кадимки эле степлер. Воздушный. Кийиз Бишкектен чыгат. Биздин өзүбүздүн борборубуз Бишкектен чыгат. Бир жагын атып алгандан кийин уже экинчи жагын кесебиз. Степлердин аралыгы 10-15 сантиметр болот. Ошо кийиз коебуз. Эгер кийиз койбосок, адам жатканда пружинага сезилиши мүмкүн да денегечи. Анан ошондуктан кийиз катуу болот. Ошого кийиз коебуз. Эгер кардар мага жумшагыраак кылып бергиле деп буйрутма кылып жасап бергиле десе, буйрутма менен үстүнө поролон жаап беребиз. Поролон 1 сантиметрден 5 сантиметрге чейин поролон жаабыз.
экинчи процесси бүткөн, үчүнчүсүнө өтөбүз. Үчүнчүсүнө материал менен каптап, чекесин лентаны менен келебиз. Мына көрсөтүп берейин. Бул жака алабыз станокко. Бул тигүүчү станок. Азыр көрсөтүп берем. Станоктун өзгөчөлүгү бул матрастын бийиктигине жараша регулировка кылып алабыз. Көтөрүп түшүрүп, бул станок стол ылдый жана өйдө болуп көтөрүлөт. Механический. Азыр анда эмесе материалды кесип көрсөтүп берейин. Тигип атканда биринчи капталына кесип алабыз. Материалдын сырткы бети Кытайдан келет, а ички поролону Казакстандан келет. Буну Бишкекте даярдап, тигип бизге жөнөтүшөт. Азыр мен сиздерге тигип жаткан материал бул 0,8 сантиметрдей калыңдыкта материал. Сиздерге образец катары көрсөтүп берем. Тигилишин. Анда мен азыр биринчи капталдын тигишин көрсөтөм. Биринчи тигип баштаганда аябай эле кыйын болгон. Анткени ийне кармап, жип кармап чоңойгон эмеспиз. Ийнени жана ошо жип кармап тигишти ушул жерден үйрөндүм. Станок өзү жылат. Кол менен үстү жактагы лентанын четинде келеткан могу лентанын размерин чыгарып берүүчү бут менен регулировка кылабыз, токтотуп, жылдырып. Жогору жакта материал менен ылдыйдагы капталындагы материалды экөөнү бириктирип берип турабыз. Лента тигет, ашчасын кесип алабыз. Бир матрасты бул жерге даярдап алып келгенден кийин 10-15 минуттан тегерегинде тигип коебуз. Мен тигип үйрөнгөнүм 2 айдай убакыт кеткен. Колум келип уже. Биринчи үйрөнүп атканда 3-4 матрас брак болгон. Бир аз кыйынчылык болгон үйрөнүп атканда. Азыр жакшы эле. Айлантып жеткизгенден кийин лентаны кесип алабыз. Бир жагын тигип алгандан кийин экинчи жагын көрсөтүп берем азыр. Бул жагы даяр буюрса. Лента бул 4-түк лента размери. 4-түк жана 5-түк лента болот.
бештик лентада көбүнчө ХБ материалда тиккенде ошо бештик лентаны колдонобуз. Азыр бул материал жука 0,8 см болгон үчүн 4 лентаны колдонобуз. Оңой болот. Beş 50 минуттан ичинде 2 адамдуу бир матрас даяр болот. Күнүнө 20-25 штука чейин жасап жечебиз. Бул кардардын буйрутмасына жараша, эгер ошо заказ берем деген адамдар болсо, ошо размерин алып, бир күндө даярдап бергенге аракет кылабыз, сөзсүз. Бир адам бир матрасты башынан баштап, ошо аягына бүткөнгө чейин 50 минут убакыт кетет. Матрасты бүткөндөн кийин салфан ороп беребиз. Кардардын үйүнө жеткиче кир болбой барыш үчүн ушундай салфан ороп беребиз. Скотч менен айлантып жабыштырып чыгабыз. Эскен жерибизди. Ушул менен матрас 2 адамдуу бир матрас даяр болду. Буну эми сатып койсо болот. Матрастын техникалык жабдыктарынын баары Кытайдан алынган. Ал эми шөкөттөлүүчү кездемелери Кыргызстанда жасалат. Учурда Sakura деген эн белги менен чыгып жаткан матрастарды жасоодо татаал. Жумушчу күн бою кыймылда туруп иштейт. Бирок Азиз өзү кызыгып иштеп жаткан жумушун сүйөп, келечекте чоң цех ачуу планы бар. Ишкердин келечектеги максаты матрастарды сапаттуу жасап, аны өлкө аймагына жана коңшу өлкөлөргө таратуу, жана да көптөгөн жаштарга жумуш ордун түзүү.